Жумуш улуу иш. Күн бою жумуштан башка эчтеке тууралуу ойлонбодум. А кечинде, тактап айтканда, азыр түнкү саат 12-де үйгө кайтып келгенимде кимдир бирөө менен сүйлөшкөм, кеңешким келди. Бирок ким менен? Бүгүн мен Кыргызстанда чума чыкканын уктум. Кайдан жана кантип болгону эч кимге белгисиз. Кыргызстандагы көк мээлер мага муну билдирүү ойлоруна келбептир. Бардык жактан жол болбоду. Ооруксунуп, көзгө жаш келет. Бүгүн кеч, башкача айтканда эртең мененки саат 10-до турдум. Нааныштөөдөн кийин Бородинанын Кытай өкүмдарларынын зынданында деген китебин окуп баштадым. Эгер кимдир бирөө анын көз алдында болгон бул окуяларга талдоо жүргүзгүсү келсе, убакытты тикке кетирмек. Ким мактанчаактыкка үйрөнгүсү келсе, ошого пайдасы бар китеп экен. Кагаз баарына чыдайт. Бул китепти окуп бүткөн соң ушундай жыйынтыкка келесиң. Бүгүн Ташкентке келдим. Токо тосуп алды. Ал мен вагондон түшкөндө бир нече жолу жалгыз келбегенимди сурады. Мария келбедиби дегенге ачык ишара. Ооба, келбеди. Жана ал менин менен эч качан жүрбөйт. Жолдо күндөлүгүмө эчтеке жазбадым. Ошондуктан бүгүн жол таасирлери жана маанайым тууралуу жазамын. Жол жүрүү жаман болгон жок. Жолдоштор менен шахмат ойнодук. Ван Сентендин бактылуу күндөрүн, Спиридовичтин жандармдын баяндарын, Мережковскийдин Антихрист үчүлдүгүнүн бир бөлүгүн окудум. Акыркы 2 түн уктаган жокмун. Бул түндөр жарык жана сонун эле. Мен көрсө Азият түнүн абдан эле сагыныптырмын. Азиянын айлуу түндөрүнүн укмуштуу сонундугун түшүнүү үчүн Азияда жашап көрүү керек. Мен туулган шаарым жана өз үйүмдөмүн. Кызык, баары мага чочун сезилет, баары жаман көрүнөт. Иштөө үчүн мекемеге бардым. Иш жүрүүдө. Володя, Мария менен мамилең кандай болууда деп сурады. Бүттү. Бүттү эле. Ошондой го. Телеграмма да, каттар да жок. Элкомдорду кабыл алдым. Иштердин абалы менен тааныштым. Бюджеттин абалы жакшы эмес жана айыл чарба салыгын ашыра чабышкан. Кабинет, жумуш жагдайы ишке көбүрөөк кун коюуга, мындан ары эмне болот дегенди азыраак ойлонууга мүмкүндүк берет. Менде кызыктай маанай пайда болду. Элден оолактай баштадым. Эң жакын адамдардын жана жолдоштордун арасында өзүмдү жалгыз сеземин. Кимдидир издеймин, бирок таппаймын. Бул дагы көпкө созулабы? Бүгүн мен дагы бир жолу өзүм туура деп эсептеген нерселер үчүн жалгыз күрөшөрүмө ишендим. Үйгө келгенимде ушунчалык капалык курчады. Бул да болсо жалгыздыктан. Ушундай мүнөттөрдө колдоо көрсөтө ала турган, күн бою баштан өткөргөндөрдү бөлүшө ала турган досум, жолдошум болушун кааладым. Эч ким жок.